адамды дарылоону токтотуп деди. Бул адамдарды дарылоо деген оңоюраак нерсе. Буга биз көптөгөн дарыгерлерди чыгарып атабыз, анан булар көрүнүп турат көзгө. Адамдар буга тез баш ийет. Менин бутумду өпкөн адамдар да болду, эми кесир болбосун. Бутума жыгылгандар көп болду да. Анан ошо адамдар ушундай болот деди да. Булар көрүнүп гана турган нерсеге баш ийишет. Башканы түшүнө алышпайт. Эми сага ошентип келип сага ушундай тайзым кылганда болбой калат деди да. Ачык эле айтылды баары. Болбой калат, анткени сен адамдардын аң сезимин дарылашың керек деди. Аң сезим бузулган. Адамдар өздөрүнүн гана ден соолугунан өздөрү үчүн гана жашашат. Жалпы адамзаттын аң сезими бузулган, ошондуктан жалпы адамзаттын аң сезимин туура жолго багыттоочу мыйзамдар жасасын деди да. Анан мен ошолардын баарын угуп аттым, бирок баары менин тилим менен ачык сүйлөнүп атты. Бул аң сезим аркылуу берилген жок. Тилим аркылуу сүйлөнгөнү баары так чыгып атты да. Анан жанагы адамдар дарылаганда бул сен өзүңдү ишендириш үчүн биз ушулардын баарын көргөздүк деди да. Биз ушундай деңгээлде жасай алабыз деди да. Кудай ушундай кылып жасап бере алат деди. Анан мен чындап эле ишенип баштадым. Анткени өзүм ишенчи эмесмин, эми мен медицина тармагынын кызматкери да болгондуктан, эми Кудайга ишенгенимден ушунчалык деңгээлде болоруна көзүм жетчү эмес да. Эми көп окуяларды көрдүм, анын баарын да кагаз бетине түшүргөнгө көп жумуш экен, түшүрбөдүм. Эми түшүрүп калармын деп ойлойм, анткени адамдардан суроо талаптар буга көп. Болгону өзүм ошону түшүрүп бере албадым. Анан ошо аң сезимди оңдоо тарабында ошо мыйзамдарды жазыш керек, адамдарга багыт бериш керек деди. Мен ошентип көп убакыттар ичинде мен эмнени түшүндүм, бул улуу жараткан Кудай, бул дайыма багыт берүүчү улуу күч. Анан менде жазылгандардын баардыгы, мен бир жагынан мындай чочуладым да, өтө эле мындай бизге тааныш эмес бир нерселер болушу мүмкүн го деп да ойлодум. Бирок кийин ошол китептерди эми ала билген жокмун. Основной закон о развитии человечества деген орусча келди. Тексттер орусча келе баштады. Ал 97-жылдан баштап, 97-жылдан баштап мыйзам ченемдүүлүктөр келе баштады. Эмне экенин түшүнбөй азыртан түшүрө бердим. Мен аны диктофонго жазып, анан кагазга түшүрө бердим. Анан кийинчерээк ошондо 97-жылдан 2004-жылга чейин ошо эки китеп закондорду параллельно жаздым да, кыргызча. Кыргызчада негизинен Манастын эле айткандары, Кудайдын айткандары азыраак. Анан ошо булардын баардыгы кандай формада болот деп ойлочумун. Кийин мына азыр кийин ошол кезде журналисттер сурады да, сиз эмне жөнүндө жаздыңыз десе, мен өзүм жакшы ошого жооп бере албадым да көп жерде. Бүгүнкү күндө канча китептин авторусуз? 12 китебимди чыгардым. Көлөмдүү китептер, бир-экөө гана кичирээк, калганы көлөмдүү китептер. Ошол ооз-эки түрдө келип атса деле кагаз бетине түшүрүш аябай кыйын экен. Ошолорду диктофонго жазып, анан компьютерге түшүрүп, ал кезде компьютер дагы чыга элек кыз болчу. Машинкага басып жүрдүм. Ал эми ошол 12 китептин канчасы поэзия жаатына, канчасы ошол эле жазуучулук, канчасы Манаска? Ошол эң биринчи келгенде эле кара сөз менен кыргызчада келип атты. Бул Теңир Аалам жана мен деген китепте азыр карасам өтө жогорку деңгээлдеги кыргызча жазуулар бар экен. Таш мындай жан деп ошону айтайынчы, бул адамдарга өтө керектүү нерсе. Ар бир адамдын жаны бар, жаны болот. Кээ бир адамдарда, өтө мыкты адамдарда бир нече жандар салынган. Мына ошол жан менен сүйлөшө билүүнү адамдар үйрөнүүсү керек. Мына ошол жерде мындай сап бар да. Сен өз жаныңдын талабын аткара билүүгө аракет кыл. Анткени жан сага жол көрсөтүп атат. Мындайча айтканда, жандын көзү ачык. Сен көз ачыкка барышың керек эмес, же болбосо бирөөдөн сурашың керек эмес. Апаңдан деле сурап кереги жок. Сен апаң да сага кеңешчи боло алышы мүмкүн эмес. Анткени анын жаны башка. Сен өзүңдүн жаның менен кеңеш бардык маселелерди. Ошо жаныңдын үнүн уга билүүгө аракет кылсаң, жаның сага тойгузууга аракет жасайт. Ал түш аркылуу бериши мүмкүн. Ал жөн гана сен оюна салып сени кыйнашы мүмкүн. Эгерде сен депрессияга түшүп аткан болсоң, демек сенин жаның сенден башка бир нерсени талап кылат. Эгерде сен дайыма эле кубанып турган болсоң, демек сен туура жолдо баратасың.
бирок аны башка баңгизат же арак аркылуу же болбосо ичимдиктер аркылуу сен аны өзүңдүн көңүлүңдү көтөрүүгө аракет кылбашың керек. Сен жаныңдын өзүңдүн туура багытта баратканыңды билиш үчүн сен жаныңдын сага берген кубанычы же болбосо сенин ички дүйнөңдүн дайыма бир өзүнчө зор бакытка балкып туруусу, бул демек сен туура багыттуу иш жасап атканыңды, туура багытта жашап атканыңды сага көргөзүп жатат да. Мына ушул сыяктуу жазуулар аябай көп келди. Ошол эле жазуу ал эми акындык өнөрүңүзгө